Altın jengiyeceğiz, koş badana turguyuz, ton kiygizdi zor manas. Урандап Манас айтты, улуттук баалуулуктарды даңазалаган көргөзмөлөр коюлган Куттуу эл республикалык форуму президент Садыр Жапаровдун кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы болгон Манас эпосунун 3 илтигин ар тараптан изилдөө жана кеңири жайылтуу, инсандуу руханий адептик жактан өнүктүрүү жана дене тарбия концепциясы, улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруу жана жайылтуу максатында өттү. Ушул указдарды аткаруунун алкагында аймактардын баарын кыдырып, эл менен ушу биздин каада салтыбызды кеп кылып айтып келе жатабыз, толуктап атабыз, мектептерде сабактарды өткөрүп атабыз. Бүгүн болсо биринчи жолу мына 4-үнчү жолу райондун деңгээлинде райондун элдери менен жолугуп келе жатам. Баарына тең кызыгууну көрдүм, нарк населге аябай умтулуп жаткандыктарын көрдүм. Бул мамлекеттик иш-чараны мындан ары да уланта беребиз. Наркыбыз элибизге жайыла берсин, жакшылыгыбызга өзөгүбүзгө кайталы. Ааламдашкан дүйнөдө кыргыз элинин уникалдуулугун, кылымдардан бери ата-бабаларыбыздын сакталып келе жаткан бай тарыхый мурасын, маданий жана руханий баалуулуктарын аздектөө жана жайылтуу болуп саналат. Ошол эле учурда мамлекетибиздин эртеңки келечеги болгон жаш буундарыбызды нарк населге журулушкан талим тарбияга үгүттөө, мамлекетибиздин эң башкы байлыгы болгон элибизге улуттук идеологияны жайылтууга багытталган. Мүрөктүн суусу тамган, кутта арыган жерим Алабукам менен сыймыктанам. Жылдызы жанган Жалал-Абад аталышындагы форумга облустун Алабука, Аксы, Чаткал районунан жаранды коомдун өкүлдөрү келген. Зал толгон катышуучулар кан бийлигинен бийик турган нарк боюнча жасалган баяндамаларды муунканып угуп отурушту. Илгертен келаткан ата бабасынан салттан келген нукура кийимдер, нукура буюмдар бүгүнкү форумду коштоп көркүнө чыгыптыр десем жаңылышпайт болушум керек. Андан тышкары форумда бул жакта киргенибизден кийин кандай сонун биз укпаган, биз билбеген сөздөр угулуп атты, билбеген нерселерибизди билип аттык. Кээде мындай ушундай жыйындар болуп калат, адамдар чарчап калат да, бирок бүгүн биз чарчабай эле бардык мына жаштардан баштап 80 жашка чейинки энелер отурду. Ошолор дагы ырахат алып, суусаган нерселерин табайын. Биз билбеген нерселер бар экен, укпаган нерселерин угушту, көрбөгөн нерселерди көрүштү. Ошондо өздөрүнө мындай чоң байлык алды деп эсептейм да мен. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кыргыз элинин каада салттарын, нарк населин, алардын мааниси тууралуу кеңири айтып берди. Сыйды билбеген кыргыз ушундайыңдан сынасың да, мен сизди ардактап 6 кабат салтырып, 60 жазык алдырып, кардактап атсам, тосуп атсам, коноктоп атсам, сен эмне келип топурагыңды төгүп, менин маңдайыма отурдуң дейт экен, жаны кашайган хан. Ошондо кыргыздын элчиси айтат экен: ханым, мен өзүмдү топурагымдын үстүндө отурам. Мен сени менен тең ата болуп сүйлөшөм дегенде, мындай такпыштыкка, айлекелиге айран таң калган хан аябай кастарлап сыйлап узатат экен. Жакшы келишимге келишет экен. Мына кыргыздын өткөн замандагы элчилеринин кылыгы, жоругу. Соңунда өнөр ээлери тарабынан даярдалган залкар инсандардын чыгармалары жандуу аткарууда жаңырды. Диана Раимжанова, Бекмамат Алишер уулу, Алабука району.